Бүгүнкү күндө кесиптик лицейлер өлкө рыногу жарандар муктаж болгон заманбап жумушчу кесиптерге даярдайт. Учурда Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде 3000ге жакын студент окуйт. Бүтүрүүчүлөрдүн 80% окууну аяктаганча эле жумуш орду менен камсыз болушат. Анын негизинде бүгүн окуу жайда Оштун эмгек рыногунда учурдагы кесиптик билим берүүнүн ролу аталышындагы жыйын өттү. Жөнөкөй эми ишин баштап аткан колледжден бүгүнкү күндө дагы үлгүлүү алдыңкы казырга борборуна айланды десек жаңылышпайбыз. Жолугушууда Оштогу кесиптик лицейлердин жетекчилери эмгек рыноктун талаптары менен кесиптик билим берүүнү шайкеш келтирүү боюнча талкуулашты. 4 саат иштешсиңер керек, же 6 саат иштешсиңер керек, же болбосо окууңуздарды улантуу үчүн ушундай шарттар бар десек. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулунун айтымында, мындай жыйындар өлкөдөгү кесиптик лицейлердин өзгөчөлүгүнө, эмгек рыногунун муктаждыгына жараша адистерди даярдоосуна карап уюштурулат. Декабрь айчы ар бир областка барып, ар бир областтын, аймактын өзгөчөлүгүнө жараша, ал жердеги эмгек рыногунун өзгөчөлүгүн эске алуу менен анан ошол кесиптик билим берүү мекемелери канткенде ошол эмгек рыногунун муктаждыгына жараша адистерди даярдай алат деген өңүттө тегерек стол аркандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштадык. Мына кечээ Бишкекте баштадык. Жыйындын жүрүшүндө иш берүүчүлөр менен социалдык өнөктөштүктү кеңейтүү, башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу резолюциялар кабыл алынды. Бул семинардын максаты бүгүнкү күнү биз ошол алдыңкы тажрыйба борбор болуп түзүлгөндөн кийин биз коомчулукка эмне пайда келтиребиз. Так, мисалы айталы, кесиптик лицейлерге эмне жардам бере алабыз? Өзүбүзгө окшогон колледждерге эмне жардам бере алабыз? Аларга биздин пайдабыз эмне? Биз эмнеге жетиштик? Аларга эмнени бере алабыз деген максатты коюп, бүгүн ошол жөнүндө сөз кылган атабыз. Министрлер кабинетинин токтому менен билим берүү жана илим министринин алдында көз карандысы сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылган. Ушул жылдын май айында Ош мамлекеттик университетинде алгачкы жолу валидация процедурасы өткөн. Окууга 6 талапкер катышып, алар тигүү жана бычуу кесиби боюнча курстан өтүшкөн. Экинчи этабына 14 талапкер катышууда. Ашпозчу, тигүүчү, ширетүүчү көндүмдөргө ээ жарандар индустриалдык педагогикалык колледжине кайрылса болот. Жыйынтыгында билген ишин практика жүзүндө көрсөтүп, кесиптик жөндөмгө ээ экендиги тууралуу сертификат алат. Ал үчүн төмөндөгү номурга кайрылыңыз. Азыркы учурда экинчи этап болуп жатат. Негизинен бул этапта 15 катталуучу кандидат катталган. Учурда 14-ü өтүп жатат. Негизи бул валидациянын бизге эң керектүү жери бул мындайча айтканда таланты бар, бирок убагында окубай калган мыкты чеберлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сертификат бул валидация процесси өткөндөн кийин 1 жумада сертификат келет. Аталган жараян билим берүү жана илим министрлигине караган өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунда жүргүзүлүүдө. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.